Ички сын курамы сөз. Ички сындын бирөө адамдын сүйлөгөн сөзү болуп, сөздүн адамдын ээси, акылы, көңүлү даана билинген. Киши жаманы кирип чыкканча билинет дегени анын сөзүнөн билингени болгон. Дүйнөлүк данышмандардын сөз адамдын идеясы деген карашын кыргыз сынчылары да ырастаган. Мисалы, сынчылар жакшы сөздү таап сүйлөйт, жаман сөздү каап сүйлөйт деп өкүм айтканы адамдын сөзүнөн анын кандай адамдык белгилери билинет дегенди ырастаган эле. Ички сынды чендеген сынчылар Океан Манас сыяктуу чыгармаларына чечендигине карап, кыргыз сөз баккан эл деген аныктаманы берген. Баланы жашынан баштап сөзгө куйма кулак кылууга жасаган жомок айтуу, санжыра сүйлөө, макал, месел менен сүйлөө аракеттери адамдык ички сынын бекемдиги болуп, сөз атасы кулак, акыл аз сүйлөп көп тыңшайт деген нускоо менен баланы сөз баалоого, кадырлоого жетилдирген. Сынчылар сөздүн жетик ченин кызыл тилдүү чечен деген наамдар менен атаган. Чечендикти өзүнчө өнөр катары тутунган. Манас эпосунда караңгыдан көз тапкан, капылеттен сөз тапкан чечендиктин үлгүсүн көрсөтүү, демеки мааракелерде айтыш ырчылыгы менен чечендикти басекеге салуу, жээрен чечен сыяктуу чечендикти даңазалоо жомокторун чыгарып, адамдарды чечендикке сүрөө аракеттер болгон. Коомдук барды келдиде бөтөн эл менен байланыш түзүүдө чечен наамына жеткен, тил оозу бар адамдар жуучу, элчи деген милдеттерди аткарып, өз тарабын кызыкчылыгына, намысына жарап, баш кесмек бар, тил кесмек жок деген тууш менен сөзүн өткөрүп келген. Дегенкиси, сынчылар адамдын чечендик жөндөмүн, сүйлөгөн сөзүн, акыл дилин билүү, ички сынга толтуруу чейини кылган. Аргымактын жакшысы аз оттоп, көп жуушайт, азаматтын жакшысы аз сүйлөп, көп тыңшайт деген сынчылардын сөздөрү макалга өткөн. Аз сүйлөгөн, төп сүйлөгөн сынга толгон. Сүйлөк, каражак, курчечен, тантык, маңыз, сөөдөр дегендер сөзү сынга толбогон кадыресе адамдык сапаттан мүчүгөндөр катарында каралып, алардын сөзүн илик албай, 5 ооз сөз таап сүйлөй албаганды, сөзү эң болбогондо адам сөрөй атап, сөзүнөн улам адамдык сынга толтурбаган. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу, кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.